Министрлер кабинетinin төрағасы Адылбек Касымалиев иш сапарымен Ош жергесине келди. Учурда Өзгөн районундагы кыш заводун ачууда. Завод заманбап технологиялар менен жабдылып, сапаттуу курулуш кышын өндүрөт. Күнүнө 120 миңден ашуун кыш чыгарат. Ишкана ишке кире турган болсо, аймактагы курулуш материалдарына болгон муктаждык азаят. Ал эми мындан сырткары 50дөн ашуун жергиликтүү тургундар жумуш орундары менен камсыз болот. Роботты башкарып турабыз. Негизи эле алып көргөндө бир күндө 150 миң кирпич чыгарып атабыз. Роботтун жардамы менен. Ошондой эле бул заводдун курулушу бизге аябай жакшы болду. Өзүбүздүн айылда чет жакка чыкпай эле семьябыз менен мындай жумуш менен камсыздык кылганына жакшы болду. Өзгөн шаарындагы Айчырык кинотеатры кайрадан жанданды. Имарат 1974-жылы 300 орунду болуп салынган. Эскилиги жеткен имарат бүгүн толугу менен жаңыланып, кайрадан шаар тургундары үчүн эшигин ачуу алдында турат. Имараттын чатыры, полу, терезелери алмаштырылып, жумшак орундуктар коюлган. Кинотеатр заман талабына ылайыкталып, дүйнөлүк стандарттарга ылайык LED экрандар орнотулган. Ал үчүн 19 миллион сом сарпталган. Бул жерде областтык өнүктүрүү фондунан 9 миллион сом, райондук өнүктүрүү фондунан 10 миллион сом, калган акча каражаты ушу жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилип, толук аягына чыгардык. Бул Айчырык кинотеатры башка Кыргызстандагы чоң шаарларыбыз Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жайгашкан кинотеатрлардын кем калбаган кинотеатры болуп бүгүнкү күндө ачылып жатат. Министрлер кабинетinin төрағасы Адылбек Касымалиев Ош жергесине болгон иш сапарынын алкагында эл аралык маанидеги Өзгөн Мырзаке Каракулжа унаа жолунун курулуш иштери менен таанышты. Жолдун узундугу 37,5 чакырымды түзөт. Курулуш иштерине байланыштуу жол четиндеги мыйзамсыз курулуштар алынган. Ошону менен биргеликте азыркы учурда жолго бир тараптуу асфальт иштери башталган. Өзгөн Каракулжа жолу азыр биринчи слоюн төшөп атабыз. Буга чейин биз 700 метр басканбыз, азыр бүгүн 800 метр басабыз. Биринчи слою, анан орто жылда мына эмерден үзгүлтүк болуп калат, эми турба суу өтө турган турбалардан. Алардын үзүп басып атабыз биринчи слоюн. Калыңдыгы бул биринчи слойдуку 11 сантиметр. Эме каток басуу болгондон 9 сантиметр калат, экинчи слою 5 сантиметр болот. Общий. Мырзаке ооруканасынын имараты 1950-жылдарга таандык. Ал эми 1985-жылы имарат кайрадан ашар жолу менен жаңыланган. Дээрлик 40 жылдан ашуун бейтаптарды үзгүлтүксүз оорукана кабыл алып тейлеп келет. Эскилиги жеткен имаратты 2023-жылы колго алып 60 орунду оорукана курулуп баштаган. 3 кабаттан турган имаратка 21 миллиондон ашуун каражатка толук жаңы жабдуулар сатылып алынган. Бүгүн мына элдин көптөн күткөн көксөөсү орундалып, ачуу аземи болуп отурат. Ачуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кара Суу районуна болгон иш сапарынын алкагында 30 Адыр айылындагы аккумулятор чыгаруучу заводко келип, ага мезгил кутучасын салды. Мында жылына 1000 данага чейин аккумулятор чыгарылат. Ошону менен биргеликте 100дөн ашуун жергиликтүү тургундар жумуш орну менен камсыз болот. Министрлер кабинети иш сапарынын алкагында Кара Суу районундагы бетон асфальт чыгаруучу заводко келди. Бул завод негизинен бүтсө 50дөн ашуун адамды жумуш орну менен камсыздайт. Ал эми саатына 300 тоннадан ашык асфальт жана 270 кубтан ашуун бетон чыгарат. Бул жерде жалпы жол оңдоочу техникалардын 3 комплект, 50 шахман жана 15 миксер. Жаңы ушул эки завод үчүн иштейт буюрса. Анан бул Сани брендиндеги завод. Бул завод чаңды
99% өзүндө фильтрлерин алып алат жана ошондой эле эч кандай түтүн чыкпайт. Будан дымды дагы ошондой 90%тен ашык өзүнө камтып алып алат жана ошондой эле звук, үнү аябай почти билинбейт иштеп атканы.